жашоочу арабтардын өздөрүнүн Arapların üyleri. Kvartirası. Birinin üstüne biri kura ederken birinci etajlarına balları, ikinci etajına keyinki balası. Şunday adamlar. Ular жерге кызыкпайт экен да, бош жер болсун. Мынау үйлер bir adamlık болады. Бұл үй bir adamlık болса, бұл үй bir adamlık. Şunday eкен да бұларда. Баяғында бізге участок іздеп отырып айткен. Участок алышым керек болмашым боламыз. Мынау үй мысалы 3 этаж екен. Birinci etajı balası özü için, ikinci etaj bir balası için, üçüncü etaj daha bir balası. Üstünde armaturalar turат қой. Keyinki ballar için. Жол olsa bitasının 4 katını olsa birinci katını birinci etajda, ikinci katı, ikinci, üçüncü kete öğretken. 4 etaj болғанда düşünüyorsun da şunda. O deysingler. Ana bular ne etajda, bizde etaj olsa almasa gerek. Bizimkinde etaj emasken. Birinci etajı Bulardı üstü armaturası. İşte bunlar öyle güle. Даже bular mesinden beri armatura koyup kaldı. Karachi ikinci ayalma, ikinci çek alam deb etken da. Değil mi? Çek alam deb etken dağı. Oşo jerin üstüne ele armatura sarıp ketken, pistesime koyuş bolot. Şar. Oşonda mı bir üy adam üyü? Bir üy adam. Çıl ya? Ha. Жақсы екен де, мында бала чакасы келіндері мен де шайры, yolları шашы мүмкін бі? Yolları yan var gibi. Gevіркілерін, ha? Ал намыс емес екен де біздегідей. Bizde намыстанат қой? Намыстанат. Анаке, яқтан көрсетейін бе? Bir хабар беріп қойын, ha? Туғандар, hazır biz Mekke şehrinin içindeki Kurayş köçesinde жүрөбүз. Maşallah. Kurayşlıklar жашаган жер. Азыркы чейин булар автыртып, бул жакка барса статустар өйдө. Анан эми мынау көчө асал аралашыраак да, көбүнчө Kurayş турган жер. Анан мынау үйлөр жана Абдусамат шейх кабар бергендей эле чек алып туруп эле чекке таш коюп кетет дагы үстүнө запас коюп кетет. Үй керек болсо дагы үстүнө коюп кетет. Мисалы балдардын үйлөсө дагы бир этаж кошот. Өз үйлөнүп алган болсо дагы бир этаж кошуп кетет. Запас дегени эмне, сесмопоезд кылат да анан арматура? Дагы үстүнө дагы бир этаж. Улап кеткени мүкчүлүк болуп кеткен. Бизде эле ушул инструкцияны үйрөнсөк болот да, үйдү фундаментин аябай бекем кылып туруп, этаж болсо бир этаж, эки этаж коюп коюш керек дагычы. Үй керек болсо дагы коюпчу, чегиздей бербес. Чек 2 сотук жерге деле ушунчасы, бул 2 сотук жерлер экен да, 2 сотук. 3 сотук жерлер эле экен. Эң кызык жери карасаңыз, жолго бери чыгып кетпейт. Жолдун акысын таштап койгон да. Кыска болсо дагы, мындай тар болсо дагы мындай токчулук менен жашайт да. Küçük yer gerek olsa öydегі hareket kılışatır, öydегі. Öydегі? Azır onun basa belirli aytayın. Ne bu köçede hiç kimse o adamlar ne tapılan oldu degen oy bolsun. Gündüzü menen bular uxtaşta. Tança adamlarla köçede жүрбөсө bular uxtadı ta zeylerçi. Gündüz uxtaydı. Saat 5'ten keyin, asırdan keyin уже köçöge çıkıp başlıyor. Koygon için. Sebep? Bular tünü menen yol işleşet dagı. Bulardan bizde gün tünü almaşkanda. İşxanaları tünü başlar şamdan keyin. Жадагасы мамлекеттик ишканалардагы түнү менен иштейт. Бамдатка жакын жабылат, бамдат токко укташат. Азыр булар уйкуда. Түнкү саат 1 деген саат азыр. Биз Кыргызстандан келгендер күндүзү жүрүп үйрөнгөнбүз да жүрөбүз. Булар азыр буларга түн базар, андай ишканда. Азыр түн азыр. Чыгасаң машиналардын баардыгы турат, элдер уктап. Азыр кыркысаң дагы чыкпайт. Уктайт, а? Кыркыр алып чыксаң азыр уйкуну буздуң дейт. Күн ысык болгондуктан сасырдан кийин иш башталат экен да. Күн аябай ысык болгондуктан ушуга үйрөнгөн да. Азыр биз кыш mezgilinde жүрөбүз терилепчи. Азыр февраль айчы. Ушундай ысыкта. Ал эми жайындасы аябай эле ысып кетет да. 50 градусқа чейин өтөт дагы. Эшикке чыкканга мүмкүн эмес. Жалаң терлейсиң эшикке чыксаңчы. Же болбосо давлениясы бар адамдар. Ана эски машинада бар экен анча-мынча. Ой, кол көтөрүп кеткен. Ошондуктан булардын адаты ошо үйрөнгөн шамдан кийин жумуш кылып күндүз укташат.
Мамлекеттик кызматкерлер дагы ышкандан кийин иш кылабы? Мамлекеттик ишканалар, банк, мисалы акимчиликтер, биздеги орган бар го, мисалы милицияхана, больница бардыгы. Больницалар эми түнү күн иштейт го, бирок кээ бирки операционный баягындай штабтары түн иштешет. Күндүзү көп нерселер жабылат. Жада калса баягы сот залдары дагы, жанагындай элге көрсөтүп турган сервисный фирмалар дагы атайын шамдан келишет. Ага чейин табылды. Алма Курайш урушу деп калдыңыз. Курайштын кандай фазилети бар мисалы? Курайш, Аллах Таала Куранда айткан лиила фи Курайш депчи. Курайштын биримдигине ант деп Аллах Таала Куранда айткан. Машалла. Аллах Таала пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам Курайш урусунан чыккан. Аларга башка уруулардан айырмачылыгы Аллах Таала буларга биримдик берген. Ила фихим рихлата шитаи ва сайф. Жазында Сирияга, ал эми кышында Йемен тарапка сапар кылышкан биригип. Мисалы айылда жашаган адамдар 10-20 адам топтолуп туруп бир кербен заказ кылышып ошого товарларын жүктөгөн дагы бир адам жетектеп барып келген. Ушундай бирдиктүү жашашкан да Курайш. Дин келгенге чейин элечи. Алардын биримдигине башка уруулар таң калышкан. Аллах Таала ошентип бириктирген да. Анан ушулардын биримдик уккан Аллах Таалага ант деп туруп Аллах Таала эме кылган да. Фалиябуду рабба хадал байт деп Куранда айтканда, ушул үйдүн Кабанын Роббисине ибадат кылгыла. Эгер Аллах Таала Курайшты биримдик кылбаганда өздөрү бириге албайт. Сиз башка уруулар бириге албай жүргөн да. Азыр эми мурункудай болбош мүмкүн. Илгери тарых баракчыларын ачканыбызда Курайштын биримдигине дүйнө жүзү таң калышкан. Бүт не кол көтөрүп неме кылып турат экен. Алла бу Курайштар башка урууларга кыздарын беришеби? Min asafi şadid deyip Arapçasındaçı. Ökünüşlü mesele Kurayş'ta azı Kurayş biraz tekeverlikti daha başlaşkan. Nikoy nersenin oğun jak ters çağına çıkırıp da Kurayş'tan başkaga berbey biraz aksök çakılışak. Bırak epçilder var. Sizge okşagan degen bilen olanlar var Kurayş'tan birlikçe. Al ketmesi bırak bunday köpçülük oşunday da bizde var ga. Aksök, karasök de bizde de ança adamlar var mı? Çok sarıklı biraz aksök bulsak. Kudap söğüt bolgonlar var. Бирок аны деле ошо Курайштын түшүнгөн адамдары кылат да. Түшүнгөн эмес, түзүгүрөктөр, э? Yoksa düşündüre algan adamlara var. Türkiye'de düşündüre adamlarga da düşündürüş kıyım bolupат da. Düşündüre algan adam bolsa düşündürüp kadar söyleyecek. Bizde de mesela şariat hükümlerin düşünüktü adamlar da keyde düşünbeyt da. Anı bir düşündüre algan bolsa düşünüşet деген. Бардык жерде эмелер бирдей эле да түсүнүктөр. Но бир адам үй экен. Оны агарып турганда бир адам үй экен, Агарып турганда бир адам. чоңураак экен, а? Анан мындай байкасаңыздар, буларда сырткы фасадка көп иштешпейт үйдүчү. Ушул үйгө биз конок болуп көп келебиз, анча-мынча үйлөргө чакырып калат. Бизде Кыргызстанга барып жүргөн шефтер бар. Кирсеңиз үйдүн ичи башкача бир особняк. Хан сарайдай. Хан сарай. Ичине көп иштешет. Ичине, а? Биздики сыртына сыртта фасадка көп иштейт. Ал эми беркине таш баштарды неме кылып. Туалетти нашар коттагы сыртын жакшынакай кылат го. Булар туалеттин жакшы кылат, ичиндеги жашайт. Ал демек мына сырты мындай башкача көрүнгөнү менен ичи шарттарын арматура чыгып эле турабай мына чечме поезу турат. Ооба. Турга окшоп эле турат да, бирок ичин карасаңыз ичи башка да. Бул кондиционер иштеп атпайбы, кондиционер койгон. Суулар турат неме, канализация кылсын. Ар бир үйдө туалет бар. Биякта суук болбогон үчүн жылуулабайт экен да сыртын. Жылуулабайт. Жанагы жылуулаткан система немеси бар го, туалетчи. Ар бир квартирада 2-ден 3төн туалет бар да. Ар бир квартирада. Ар бир квартирадачы. 2-ден 3төн. Конок келип калган балда үйдөгү адамдар кеңири башка туалеттен кирип, дарат алып тойлор жөнүндө айттым. Биздеги де эмнеде сахна куруп, даңыр-дуңур болбойт. Тойлорунда биз жана айттык го жана жерде. Махырды даңгал берет. Мисалы, бир махырды $15,000 башталат, 50,000, $60,000 чейин махырды берет. Ошол турмушка чыккан кыздын ордуна. Кайба алейкум. Анан болду, анан тойду келип туруп эле мечитке алып келип же болсо үйлөрдүн арасында үйүнө эле элдер чакырат дагы никени кыят. Элдерге келген адамдарга соктон, шоколадтан таркатат, болду ушунун. Шириндик таркатат. Анан өтө бир курсак ачкан коноктор болсо, башка комнатага алып келет дагы гүрүч менен эт тартылган тамактар бар да.
Ошон эле тартат, жейт болду, кетти. Биздегидей Максимум. тарелкага, жаңгак, конфет, манфет, суу. 3-4 тамак жок. Мал союш, төй союш Мал дегендер союш, жок экен да. Ошо көчтөн эле алып келет дагы берип койду. Ысырап. Той кылыш оңой, бирок махыры кымбат. Бизде махыр Бирок- арзан болуп кеткен. Бирок ошо махыр кымбатта да хикмат бар экен да. Кымбат бар. Жана күйөөс өлүп калса, күйөөс ажырашып кетсе, тыштап кетсе, бул магазин ачып коет экен акчага. Киреше түшүп турат экен. Ооба, дээрлик 90% ушундай. Мисалы, махыр алам, $15,000 махыр алган аял алып туруп бир жерге дүкөн ачып коет, же ишкана ачып коет. Анан ай сайын түшкөн доходду алып өзү жашайт да. Мисалы, Ага 1 сомдо кийлигиш албайт. күйөөсү 1 сомдон киришпейт. Акысы жок. Акысы жок. Шарият боюнча да акысы жок да. Өзүн иштеген өзүн иштейт. Катары айтканда, аны бар өзүнүн салонун иштетет. Өзү бир нерсе жегиси жейт. Өзүнүн төркүнүнө жараткан болсо, бир нерселер көтөрүп баргысы келет. Деле свет, суу, канализациялар акылары кандай? Төлөйбү? Төлөнөт. Биз сыяктуу эле төлөнөт. Суулары кымбатыраак төлөнөт. Бизден өзгөчөлүгү булар природный кондиционерге төлөшөт. Атайын бизге природный газ бар го, буларда природный кондиционер келет. Ошого аймай төлөп коет, үйдө кечке кондиционер иштеп турат. Кондиционер жыл бою өчпөйт. 365 күн Жок, өчпөйт. кандай? Мамлекеттен келип кондиционер. Атайын немелер бар, мамлекеттик ишканалардан атайын жасашканда кондиционер келет. Көбүрөөк төлөгөндөр көбүрөөк ачып берет. Азыраак өзүнүн баягындай киловаттка окшош эсептейт дагы төлөп. Ошондо сууга орнотсоңуз болот. Анда да болот. Сууга, светке, кондиционерге Балким арзандан түшсө керек да ал. арзан түшөт природный. Анан өзү деле токко сайган кондиционери бар, мисалы, кайсыйды кийип. Онаны кошондой экен. Светке сайган, бирок кымбатыраак түшөт да. Природный арзан да. Мамлекеттик оңой окшойт да, стандартный экен. Ошондой болуш мүмкүн. Ошондой келет. Ошондойду көп көрдүк. Кондиционер бизде деле природный газга төлөгөн арзан түшөт го. Токтобой. Ошол сыяктуу да. Бул жерде дамла эркектер кеч үйлөнөт дейт го, ошо канчалык деңгээлдечи? Эркектер кеч үйлөнөт дегени жалкоолор үйүнөн жумушканды каалабагандар же болбосо чындап кедей болгондор кеч үйлөнөт. Себеби махырда айттык $15,000 өтмөйүнчө үйлөнө албайсың да. Нак наличка төлөп турмушка чыгуучу кыздын колундачы. Же сонун атасына берип, кызыңа берип кой депчи. Анан үйлөнөт да. Аны тапканга чейин бир аз жыл өтүп кетишет. Жок, мисалы берде $15,000 табыш, Кыргызстанда канча сом табыш менен бары бар? Кыргызстанда $5-6 табыштын бары. $5-6 сомго 500.000. 500.000 жетпеген. Бизде мисалы нормально иштеген эркек киши 2 жылда табат да, ошол сыяктуу да. Жок, бизде ысыраф болбосо жана ашча бидаттар бар го, болбосо топтоп коет. Топтоп коет аны. Бирок Кеч үйлөнөт, бирок көп үйлөнөт. адамлар бизде дамла мына аялдар кор болуп атпайбы? 5-6 баланы төрөп туруп, бир баланы төрөп туруп, жана бир түндөн кийин деле талагын берип туруп, тыштап коет атпайбы? Кордугунун себеби ушу махыр экен да. Эки себеп да. Биринчи себеби бизде 2-ден 3-тен үйлөнгөнгө каршы чыгат. Жадагасы өтө түшүнүктүү адамдар дагычы. Ошонун эсебинен аял кишилердин саны көп дагы, эркек кишилер аз да. Анан аялдардын паркы жок болгон. Сен болсо башка үйлөнө алам дегендей. Субханалла. Буларда 4-төн үйлөнгөн үчүн аялдар жетпей калган да. Жетпей калып үйлөнөйүн десең издейсиң да. Аялдык кадыргы ажыраштыр десе күтөт. Качан анын иддасы бүткөндө үйлөнөт. Берде ошон аялдын кадыры көтөрүлөт экен да. Көтөрүлөт бул. 2-ден 3-тен Коомдо. Коомдо мисалы ар бир шаарды карасаңыз Кыргызстанда турмушка чыккан аялдарды чекеден табасың да. Буларды сиз издейсиң да. Маша анда демек аялдар мисалы экинчи аял алган каршы болсо аялдардын кор болушуна бир мындай салым кошот да. Өзүнө аялдардын кор болушуна салым кошуу эсептелет эгер. Жынага салым коюшат дейт. Эгер көп аял болсо Ил ажырашууга мындай нерсе болот да. Аялдардын жетсиз болот дагы, аялдар баалуу болот. Салам алейкум. Анан экинчиси махырлар кымбат болот. Махырлар кымбат болгондо биз айтып атабыз го, жанагы $15,000, $20,000, $50,000 үйлөнгөн адам, эркек, ол кайра ажырашып кетиш кыйын болот. ажырашып кеткен. Элестетиң, $50,000 үйлөнгөн адам любой ынжык көтөрөт да, мисалы акчасы кетти да. Бизде арзан да, мисалы махыр жок үйлөнөт, себеби ол бул кыздагы турмушту Мисалы мындай машинаны алса бир өзчө $15,000, муну оңойчулук менен тыштабайт да. түзбөйт. Ма кереги жок деп көчөгө тыштап койбойт. Ошондой эле машалла. Экинчиси 2-3 аялы бар эркек аялынан көп нерсени талап кыла бербейт. Мисалы чайын коюп бер, тузун коюп бер. Жакшы тосуп албадың, Жакшы тосуп албадың. гүлбөдүң. Эгер кичине эркелик кылса, сен эмне дон сүйлөп атасың, бияка кел дебейт да. Бул дагы бирөөнүн кызы,
мен зато башка дагы семьялар бар, ынчыктын көтөрүп коеюн, бул зато күндөштүккө чыдап атпайбы. Манай жаман болсо ол күнү кичине неме алып берет дегенде. Bir аялды эркектер өзү психирак болуп калат да баягы. Мен ушунча иштеп Майда. жүрсөм, мага майда киши болуп калат да. Мага мынтип бериш керек дейт. Текшере турган. Аялыраак эркек болуп калат да. Сен айткан экен да, бир сөз бар го. Бир аксакал бир киши айткан экен, өзү 3-4 семьясы бар. 3-4 семьясы барлар чынык эркектер депчи. Бирөө сураптыр да, эки аялдуу эркектерчи, солар саал эле эркек. Бизге окшогондор чыгып эле неме деп тур. Bir ayaldılarçı, bir ayaлагандар. Алар кандай эркексе? Bir ayal албайт, bir ayalга тиет деген экен. Bir ayalга тийген эркек эместер болуп калат экен да. Эми бул ар бир сөздүн темасы келгенде айтып аткан нерсе. Бул жерде жашап көрүп билет алат. Чындыгы бар албетте. Ынжык болот. Мисалы, бул жерде көп 4 аялдын психологиясын көтөрө алат деп. көтөрө алат. Чынык эркек да, мисалы, анын дагы өзүнүн оюна коюп көңүлүн таба алат, мунун да көңүлүн таба алат. Кыскасын айтканда майда эмес, чыныгы саясатчы эркек болуп калат. Анан да бир маселе, мисалы үчүн кээ бир аялдар напсына оор келет да, экинчи аял алып бергенчи анан урус неме каршы болбогону. Аялга кандай пайдалар бар, мисалы үчүн убакыты бош болот, динге, зикирге дегендечи ошо. Birinci пайдасы күйөөсүн жашоосунун негизги максаты коет. Жашоосунун негизги максаты бейиш, Аллахтын ыраазылыгын табыш. Күйөөсүн ол жерде пайдаланып кетет. Бейишке карап бас, мага бейишке жардамдаш депчи. Бесплатный кызматчысы кылып алат тагыраак. Бейишке. Экинчи пайдасы. Күйөөсү аны кечкеле мунун тигип бер, мунун үтүктөп бер дей бербейт. Үчүнчүсү көп деле баягындай ага майда нерсеге киришпейт. Төртүнчү маселеси өзү күйөөсүнө кечки кызмат кыла бербестен ибадатка, намаз окуганга, илим алганга, өзүнүн бир каалаган бир репутациясын көтөргөнгө шанстар болот. Үчүнчүсү балдардын алдында рейтинг көтөрүлөт. Себеби эне апасын көбүрөөк жакшы көрөт деген. Анан алтынчысы өзү мисалы башка коомго дагы жардам берген катар болуп калат. Мисалы коомдун сынын азайышына жардам кылган. Кыскасы эсептеп келсек көп ооз калына тургандар эми ушуларда. Машалла. Салкын экен бүгүн алхамдулилла. Бу жерде канализация бар экен, а? Канализация бар. Неме дамына, бу жерде машиналарды келгендерде мисалы туруп калып атат. Бизде пробка болуп калса эле бир түшө калып жакынлашып кетет го. Бул арабтын балдары кандай? Буларда машиналар бири-бирине азыр аябай экономикасы көтөрүлгөн да, жаңы машина минишет негизичи. Бирок көрүп атасыздар го? Кечээ урулган машиналарда машина. Мисалы десеңиз, баардык жерде бар. Сүзгөн бойдон машинадан да түшпөгөн кишилер да. Муну биз да байкадык, арендага машиналар айдадык да. Бир-эки жол бирөөлөрдү сүздүк да. Сүзсөк, түшүп туруп өзүң ден соолугуң жайында эле, жүрөк касалың жок беле, коркподуңбу главныйчи. Бул темир көңүл дейт. Дагычы. Анан албетте түшкөндө сен сүзүп алгандан кийин кечирип кой дейсиң да. Гыжалатпу деп эле таркап кетет. Негизи айтканда темирди көп деле баалабайт буларчы. Адамдын көңүлүн көбүрөөк баалайт. Машалла, биз да көп деле баалабайт. Адамдын көңүлүн көбүрөөк баалайт. Биз да байкадык ошону. Бизде мындай кичине чыйынып кеткен жери болбосо проблема. Ошонун аркасынан ызычы кылып, сого барабыз, канча болор распастырып көтөр, башты ортмай. Алган эмес, бирин ана апаң, атаң деп эле мушташып кетет. Ошол үчүн да бизде ынтымак жок. Барака жок. Береке, фейз жок да. Мына материалдык нерселерди көбүрөөк баалап алганбыз да, бирок секин дин биз адамдардын жүрөгүнө кирген сайын баалабай баратат. Материалдык темир баары жок боло турган нерсе. Биз эми Аллахтын ыраазылыгы үчүн кечиришейли деген нерсе баратат. Бирок булар илгертен динде жашагандыктан ушул жаатын үйрөнсөк болот да. Машинаны көп деле мойкага алып кирип жуур бербейт. Ичи мусор тур эмес. Адамдар жыт эмес адамдар чыгып калса дагы ону көңүлүн өлтүрбөйт. Чырып коет дагы ошондо тазалашат. Бизде кичине кыртойраак машина минсе эки жак карабай калат го. Анан дагы бир жерин айта кетейин. Азыр арабтар уктадык да, окуганы көрсөтөт. Мынау кедей араб, мынау миллионер араб депчи. Миллионду кармаган араб менен кедей арабтын экөө окшош. Экөө тең делалабай жүрүш, бемор жүрүшүп аткан адамдардачы. Бизде бир аз проблемасы көбүрөөк кедей арабтар өзүнүн проблемасын жүргөт, байлар делебой болот да. Бирдей. Экөө тең делебой жүрөт булардачы. Айырмасы ушундай. Түсүнөн делебой көрүнөт, бирок сүйлөшпесең экөө тең мамиле кылат.
Айнектер кичинекей экен. Күн көп кирбесин, ысык кирбесин дейт да. кирбесин дейт. Айнек канчалык чоң болсо ысык ушунчалык. Тамам быйыл жаңы жыл 14-февраль, 8-февраль майда ондай нерсе. деген нерсени билеби? Ондай нерсени билбейт буларчы. Азыр телевизордон, интернеттен көрүп, жаш балдар көрсө аталар урушат кой, нормально болду депчи. Булар Курбан айт майрамын, Рамазан айт майрамын, Рамазандан бүткөндөгү айт бар го. Ошол эки майрамды аябай сонун майрамдашат. Мындай майрам эч жерде болбогон деп. Анан жума күндөрү эс алышат. Бираз эме катарычы, дем алыш катарычы. Курбан айттарда кадыресе могул жердеги зикирлер менен талпа жүрүшөт адамдар. Кубанычты бири-бирине кылып, коноктойт. Ташрикте. Бири-бирине коноктогондо баягындай тариф да. Барып ашын жеп, көшүн жебейт. Кирет ар бир үйлөрүнө. Шириндик. Кофелерин ичет, бирден сок ичет, шириндик жеп чыгып кетет. Ошондой Бизде койсош керек, проблема. Койсош керек, falan келет, отуруп, биринчи, Айтыкташ экинчи, керек. первый, второй тамагын. Бир кыргызды тегеп туруп анан ыйлап отуруш керек. Бизде ошондой болуп кетти, майрам азыр кетирге айланды. Ар бир жердин жакшы Валейкум жактарын ассалам. алып келип Биз көп эл кыдырган катар айтабыз, мисалы, жакшы жактарын алып, ар бир видеолордо же болбосо бирөөлөр менен сүйлөшкөндө эме кылып келебиз, айтып кетебиз. Азыр биз Меккеде турабыз, Меккенин артыкчылыктары ушулар да. Анан жалаң эле мактап жаткалы деген комментарийлер кетиши мүмкүн да. Мактай турган жагы макташ керек, адилеттүүлүккөчү. Анан жамандай турган жактары бар, эми булар эске алынбай турган нерсе да. Бир нерсе жакшылыгы көбүрөөк болсо, жамандыгы эске алынбайт да. Мисалы, Биздин жерде жакшылык көбүрөөк тең. Биздин эл Кыргызстандан келген элди эмнеге мактайбыз? Ынжыктык жактары көп да мисалчы. Бирок сапарга чыкканда илгери көчмөн калып болгондон аябай биримдиктүү жүрөт сапардачы. Сапарда мисалы ар качан группаны жетектеп келебиз. Мындай кылабыз деп чечтик десек кеттик, ошондон менен кетет да. Мен бүгүн калам, анан мындай экен делинбейт да. Ошого биздин элдин да жакшылык жактарын көп мактайбыз да, мисалы сапарда баалапчы. Ошол сыяктуу бул жердин да ээлерин биздин көрүүчүлөргө, бизди уккан, сурагандарга айтабыз да. Жакшы жактар. Иншалла. Тамам бул Меккеде курма өсө өспөйбү? Меккеде курма жакшы өспөйт. Өспөйбү? Өтө ысык экен бери. Каш ысык жер, бирок Аллах Таала берекесин берип. Биздин дарбыз өскөн Аравандан караганда дарбыз бул жерде арзан да. Жайын кышын бар. Мен немеден Арафаттан көрдүм, 10 реалбы, 5 реалбы турду дарбыздар, 5 реал. Бул эми кымбаты, бирок оптовый жерлерге барса арзан да. Биз кечегесине Какия базарына алып бардык го, Мураслав. Дарбызды кайерде кетти ошондо? Дарбыз келет сырттан, о. Сырттан келеби, да? 4000 неме 400-500 километр алыстан келет, бирок арзан. Себеби Ибрахим алейхиссалам дуа кылган да. Жердин берекесин ачкын депчи. Эч нерсе өспөйт, бирок Бар нерсе бар дейм. Да, ушундай үйлөр салганга насип этсин эми. Иншалла. Биринчи этажга бир дане, экинчи этажга 2 дане дегендей. Эми ошо үйдө кичинекей немелер, муслимдер көбөйсүн эми. Үйлөр көйөр, четте ташпайбыз. Өтүп кетти нарактан. Услуптарын кандай услуптарын кылышты үйрөтүп койду да. Секин эми иштигин өрөбүз. Бисмилла. Бияқта да лежачий полицейский бар екен, если что.